Салам достор, мен атым Сыймык. Сиздерге мен кыштакта бир күн аталышындагы аудио подкастымды угууну сунуштайм. Бул долбоор аркылуу сиздер Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы кызыктуу айылдар, ал жердин диалектикалык өзгөчөлүктөрү менен тааныша аласыздар. Эң өзгөчөлүгү мен ар бир барган айылда бир кыз менен таанышам. Анан ошол бийкеч мага айылды тааныштырууда жардам берет. Биздин подкаст сиздер үчүн ыңгайлуу жана кызыктуу болушуна ишенем. Анткени биз диалектикалык сөздөрдү толугу менен түшүндүрүп беребиз. Маалымат иретинде айтайын, биздин бул долбоорду сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон бардык форматта көрүп окуй аласыз. Ал үчүн биз ТВ жана сайттагы версиясын дагы даярдаганбыз. Аларды сиз биздин ТВ YouTube каналынан жана ынтымак чекит KG сайтынан кыштакта бир күн деп издесеңиз табасыз. Бүгүн биз ысык аптаптуу Араван районунун Ач айылынан чыгып, кереметтүү, тоолору бийик, абасы таза Алай районуна келдик. Тактап айтканда, Алай районунун Корул айыл аймагынын Тогуз булак деген айылына турабыз. Эске салсак, бизге ар бир айылга барганда ошол айылдан бирден кыз бизге жардам берет. Өткөн чыгарылышта Айжамал жардам берген болсо, бул чыгарылышта бизге ошол Тогуз булак айылынын тургуну, менин жакын таанышым, досум Нуржайна жардам берет. Салам. Салам. Достор, бул Нуржайна. Достор менен учурашсаң болот. Салам достор. Кош келипсиңер Корул аймагына. Мен дагы көптөн бери келе элек болчумун. Азыр ушул программанын шылтоосу менен мен дагы айылга келип алдым. Анда азыр биринчи биздин үйгө баралы. Кеттик анда эмес. Кеттик. Бул жерде азыр үйлүк култануу көптөн бери келе элек. Жабык, Ага, жабык. Мына ключ. Айтсаң болот. Ой, оңайлы ачылат. Кайра илип коебузбу? Койсоң болот. О. Чөптөр өспөйт. Жок, чөптөр өспөйт. Качандан бери келе элексиң? Карантинде бир жолу келип кеткем, ошол боюнча келе элекмин. Мына жерде роза гүлдөр бар эле, баарын чөп басып кетти. Көрүнүп турат. Бүгүн тазалайбызбы? Бүгүн тазалайбыз эми. Да. Кийимдерди алмаштырыш керек. Иш кылып чыгойгом мен. Бизде азыр орок бар. Ошолдук менен орсоң болот. Кийимдерди алмаштырып алайынбы? Ооба. Азыр үйгө киребиз, аны алмаштырып алайлы. Болду. Кийимдер даяр. Неден баштайбыз? Чөптү баштайбыз. Чөптү? Орок мененби? Азыр мен орокду алып келип берейин. Орок даяр, курчпу? Курч. Көптөн бери иш кылбай, мындай иштерди сагынып калдым. Мынакей орок. Колорок. Сап эле экен. Мынапчы экен. Кайсы баштан баштайлы? Мына роза гүлдөрдү биринчи неме кылат. Гүлдөрдүн канчасы болгон розаларды биринчи ачып коебуз, Ооба. Бул жактан баштай берели. Охо, мен боюман дагы узун бул жерде чөптөр. Мынакей. Бисмилла. Чөптүн жыты сон каңылжарды жарат. Курайлар бар экен. О, роза гүлдөр көрүндү. Нуржайна, бул гүлдөр негизи качан эгип кеттиң беле? Бул гүлдөр өзү бул жерде турчу. Анан кийин бул жакка көчүрүп койгон да, атамчы. Бул өзү апам эккен бул гүлдөрдү бияка. Анан ошо. Демек 3-4 жылдык гүлдөр десек болот экен, бирөөнү уруп алдым. 3-4 жылдыктан деле көп. Эч нерсе болбойбу бирөөсүн урсаң? Жок. Эгер гүлү жок болсо эч нерсе болбойт. Гүлдөй эле экен, бул быйыл жаңы чыккандар окшойт. Бул ооба. Бул кандай сорт экенин билесиң, башкача экен түсү? Бул российский гүлдөр деп коет. Жакшына түсү оранжевый, кызыл, дагы ак дагы түстөрү бар эле, ак ачыла эле экен, эми ачылып баштап. Бул жерде гүлдөрдүн жыты окмуш экен. Түсү дагы башкача. Кандай цвет дейт? Оранжевый. Оранжевый түстө. Кызыл менен сарынын ортосундагы түс. Жыты укмуш. Дагы кандай сорттор бар? Бул дагы китайский деген роза деген бар. Ал майда бирок кыпкызыл болуп сонун ачат ол дагы. Мындай көбүнчө немелерге коюп койсо сонун болот, дуалдаргачы.
кыпкызыл болуп дубалды ачат. Мурун бизде да ошентип эгет элек, азыр эгилбей калды. Эң акыркысына бул жака көчүрүп койгонбуз, ошо кичине ачыптыр. Негизи айылда көп эле отургузушабы гүлдөрдү? Сиздердин эле короңордо барбы? Үйүнүн алдына баары эле отургузат. Негизи айыл эли эмне тиричилик кылышат? Бардыгы эле ойлошот, алай тоолуу, жалаң мал багышат депчи. Жок, мал эле бакпайт. Бизде дыйканчылык менен деле алектенишет. Картошка ишет көбүнчө, алма теришет. Бардыгы эле дыйканчылык кылат, сабиз, помидор, бардыгын эгишет. Сен жардам бересиң мага? Бизде алайда мындай чөп чабуу, башка иштерин өзү эркек балдар кылат. Анан кыз балдар көбүнчө үйдүн иштерин, нан жаап, үйдөгү иштерди, тамак жасап, ошондойлорду кылышат да. Демек, менин билишимче кыздар мал карашпайт, ашкана тирсең кылышат, огородко да чыгышпайт. Туурабы? Тамак жакшы жасайм дедиң. Бүгүн бизге бир нерсе тамак жасап бересиңби? Ооба, мен өзүмдүн фирменный тамактарым бар. Ошо тамактардан жасап берем, сөзсүз түрдө. Бирок кээерки кыздар бар, малды деле карай берет. Мен кичинекейимде малды деле карап жүргөм. Эми мындай чөп чаап дегендерди көбүнчө балдар кылышат да. Демек, кыздарды бул жакта өтө сыйлашат. Сырткы жумуштарды көп жасата беришпейт эгер мүмкүнчүлүк болсо, Ооба, эми кыздарды алайда жакшы кыздарды сыйлап көбүнчө неме кылып турушат да. Эми ал кыз бала оор иштерди кылдырбайт, мындайча айтканда. Достор, бир нерсени ачык айтыш керек. Нуржайна экөөбүз тайпалашпыз. Нуржайна ушул өзүң азыркы иштеп аткан жумушуң, бул жака эмнеге келбейсиң, ошолор боюнча айтып берсең. Мен өзүм ошо журналистика факультетинде окудум, досум менен айткандай. Анан бул жакта атам өзү Россияда иш кылат, анан кийин апам кайтыш болуп кеткен. Ошо үй да каралбай калган, ошого дагы деп ойлойм да, потому что үйдүн немесин кутун дагы эне ачат го. Ошон үчүн ошого менин ишим Ошто болгондуктан, окуум Ошто болгондуктан бияка көп деле келе албай калам. Тогуз булактын кыздары көпчүлүгү эле окуп шаарга кетишет ошондо. Бизде ооба, Тогуз булакта көпчүлүгү кыздарын окутушат. Бизде андай кыз баланы окусун, тарбия алсын деп окууга жөнөтүшөт көпчүлүгү. Ошол нерсе жакшы го деп ойлойм. Иче аласың? Ох, кандай жакшы. Сонун экен. Сонун экен, муздак экен. Топурак аябай кара, мындай борпоң тектүү топурак экен. Азыкка бай экен. Негизи мындай жерде биз жакта картошка эгишет. Силерде деле ошондой болсо керек. Ооба, бизде эле картошка эгебиз. Мен мынакта бизде картошка бар, барсаң көрсөтөм. Мынакта картошка барбы? Аз көркүлөбүз. Гүлдөр сонун ашып коюптун. Бул жактабы? Ооба. Көп өтүп кеткен. Чөп өсүп калыптыр. Карантинде айылда болуп калдым. Ошондо бош убактарымда бул жерге картошка эгип койгом. Неме кылып. Түбү жакшы болсо керек, жакшы жетилсе керек. Ооба, жакшы. Картошканы эгип, чабып коюп кеттим эле, анан кийин ылдыйда неме бар, акам бар, ошол көмүп коюптур. Азыр гүлдөп калыптыр. Түш болуп калды, эми курсагың ачтыбы кандай? Аябай. Басаң да түштөнөлү. Бүгүн Нуржайна өзгөчө тамактын рецепти менен бизге өзгөчө тамак кылып берем деди. Азыр чогуу көрөбүз. Уже 5 минут болду. Мамырды уже жайып, чекеден жайып таштасак болот. Бул так жерде, тыныктуу. Так жерде.
жерден алабыз. Мага окол болуш керек. Биздин Околок менен камыр жаябыз. камыр жаябыз. Ундан урпактап коебуз. Ундан жерге жармашпас үчүнчү. Шуну унду себеп койгондо Урпактап коебуз. коебуз. Нуржандан азыр пошкелин жейбиз. Сен кимден үйрөндүң бе бул пошкелди пиширишти? Кичинекейден пышырабыз үйдө. Ар бир үйдө пошкел пиширишат. Ар бир үйдө деп айта албайм, бирок эми айылда пышырышат. Көпчүлүгү, например, тайнемкинде, мен өзүм үйүмдө, энемкинде пышырышат да. Ошон үчүн билем. Тууган уруктарымда деле пышырышат. Башка айылдан көрдүң беле ушинтип? Башка Ошо көпчүлүгүнө бул кызыктай көрүнөт да. Бир жолу Инстаграмга тартып киргизип койгом эле. Киргизип койсом, бул эмне тамак деп сурашканда ошодон кийин ойлоп калдым да. Мындай тамак бул жерде жасалбайт окшобойт депчи. Камыр так жайлы экен да. Деп айтат. жаштанып экен. Ушул айыл жөнүндө ошо тамактын үстүнө эле айыл жөнүндө айтып берсең, канча эл жашайт? Качандан бери билесиң, сен канча жылдар бүтүлгөнүн билесиңби же? Мен 99-жылы төрөлгөм, өзү ушул айылда эле. 6000-7000ге жакын эл адам жашайт да. Тоғыз булактын өзүндөбү же? Тоғыз булакта эмес, Корулда. Корул айыл аймагында. Негизи бул жерде жаштар эмне менен арек болушат көбүнчө? Көбүнчө ошо дыйканчылык, анан кийин окушат, сабактарга барышат. Кээ биркилер күлчөгө барып курстарга барышат, өздөрүн кызыккан. Анан айылдарда да кээ бир мектептерде комуз курсу, комуз үйрөтүшөт, спорт, күрөшкө, ошондой нерселерге барышат. Демек спортко шарт бар айылда. Спортко шарт бар. Спорт немелер да курган. Бир өйдөдө Кенжега айылында Алимов, Жоро Алимов деген мектеп бар. Ошол мектепке чоң спорт комплекс курулган. Жакында эле. Эл үчүн пайдаланууга берилгенби же мектеп окуучулары үчүн элеби? Мектеп окуучулары деле, бирок элдер деле барышат да, ошондой бир мероприятиялар болгондо ошоко кылышат. Жайындасы немен арек болушат? Эс ала турган жерлер, клуб деген сыяктуу. Бизде түнкү клуб жок. Эми Күлчөдө болушу мүмкүн, бирок аны точно билбейм. Анан эс алчу жер Капчыгай деген жайлоо бар. Ошо Капчыгай жайлоого барышат. 1-майда бак бар, ошол жака барышат. Дагы Эс алчу жайлар. Эс алчу жайларбы? Ошо Капчыгайларда. Жайлоо жайлоодо эс алышат. Жайлоодо эми тоолуу жер болгондон кийин ошо жайлоодо эс алышат. Анан Күлчөгө барышат. Күлчөдө парктарга барып келишет. Бир майрамдарда ошко баргандар болот. Ошондой эс алышат. Салтта кандай өзгөчөлүктөр бар башка аймактардан? Тарбияда, үй бүлөлүк тарбия деп коебуз. Үй бүлөлүк тарбиядабы? Эмнеге көбүрөөк үйрөтүшөт үйдө? Бизде үйдө көбүнчө улууларды сыйла деп илгертен, кажется, үйрөтүп келет баардыгыбызга элечи. Улууларды сыйлап, сыйда ким келбесин баардыгын жылуу маанайда тосуп алып, үйүнө киргизип, ашы жок болсо дагы кашы менен тосуп алат дегендей. Ашы жок болсо да күлүп жайнап тосуп алып келип, хотя бы нанос түйүп кетиш керек да. Жок дегенде нанос Жок дегенде жөн куруп кетишпейт. Жашып, нанос түйүп кетпесе дагы кой чай ичип кет деп айтабыз да. Биздин программаны билесиң? Мен өзүм бойдокмун. Программаны тартканча өзүм ылайыктуу кыз дагы издейм. Бул жакта уккандарга калыңды көп берет деп айтышат башка аймактардан. Ошо канчалык деңгээлде чындык, канча беришет? Бизде бирок чын болушу мүмкүн. Бизде көп берет кызды. Кызды бизде аябай сыйлашат да, алайдачы. Башка жактардан караганда эми бул менин көз карашым. 100-200 миң бул минимальный цена да. Анан бир эле адам эмес. Алдыңызда
Мышык шығады. Нұржан мышығы. Сұрағанда болды, иә? Қалың. 100-200 ошо. Ең аз дегенде 200 қалың береді. Анын ага кошуп мал, жылкы. Қанша мал? Жылқы да бар. Жылкы эми союшат. Союп, тойдо союат, анан кийин мал. Эми ар кимге караштуу, ар ким ар түрдүү чечет, бирок мал, сал ошондой кошуп беришет да. Көбүнесе ошол кымбат, э? Көбүнесе кымбат беришет. Кымбат деп деле айта албайм, бирок ошо 200 орточо эсепменен 200 деп коет. 200 бир мал. Бир мал. Кой. Той өткөзбөш керек ресторанда деле. Аны дагы. Эми бала жактан өткөзөт го тойду көбүнчө. Достор, эгер сиздер алайдан үйлөнөм десеңиздер, Көпкө түшпөйт. Жок, ошого жараша болот да кыздарчы. эмне ошого жараша эмне болот? Кыздары бардык нерсеге тарбияланышат, бардык нерсени билишет. Таза абада чоңойгон, кымыз ичип чоңоюшкан. Кымыз ичип чоңойгон кыздардын айырмасы кандай башка? Алар турмушка пышкан кыздар болот. Турмушка даяр. Турмушка даяр. Пошкел жасап берип калат. Пошкел басып да. Ой. Куда сыйлоодо кандай өзгөчөлүк? Калыңды көп алгандан кийин кудалар дагы өзгөчө сыйласа керек. Жок, эми көп эмес ал биз үчүн. Көп деле эмес, жакшы эле. Башка аймактарга салыштырганда бир аз көбүрөөк. Көбүрөөкпү? Бизде кыз узатуусу болуп атат, ошо кыздын ата-энесинин чыгымы кетет, сепке кетет. Кайра эле ошол акчасы кетет. Шын айтайынбы? Бизде баардык техникасынан бери алып берет, от үйдө алып беришет да. Маштасы ошондой техникасы. Жок. Например, үйдөгү неме печка, духовка, микроволновка, мясорубкаларынан бери алып беришет да. Күйөөлөргө кандай нерселер бар? Кызга келгенде каадаларын кылып атканда дейми? Ботинка бекитишет. Бут кийим бекитсе. Анан кулак чоймой бар. Кулак. Кыздын немелери, сиңдилери, жакын сиңдилери барып ошо кулагын чоюшат. Анан Акча алышат, чоюп. Анан ысырык, арча менен ысырык салып кеңелери тоже акча алышат күйөөалдардан ошондой сыйыктардан. кийим бекиткенде дагы Кийимде дагы күйөөалдарды да сыйлашат биздечи, өзүнүн балдарындай көрүпчү. кой сойдуруп, отун жагдырып көрөт го. Ушундай барбы? Жок. Ал жактарын мындай кой салабы экен, же отун жагабы экен деп антип сынап деле көрөт. Кантип сындан өткөрүп алышат анан күйөөөлөрдү? Сындан? Биздин өз баласындай көргөн үчүн көп деле сындаганын көргөн эмесмин да. Демек өзүнүн баласындай көрүп эле. Ооба, мындай менин кызымы да ушундай сыйласын дегендей кылып, ошол күйөөсү менен келген учурда кыздарын дагы сыйлап, неме кылып турушат да бизде. Түркүнүнө келгендечи. Камыр болуп калды ужачы. Жайылып бүттү. Май ачык. Буну майлайбыз. Неме каймак менен кылса вообще сонун болот. Каймак менен кылса өзгөчөлүгү эмнеде? Эми майлуу болот да. Жумшак болушу Ак май менен эмес, ошо каймакты эритип пышыласа. Сары май. Сары май эмес, каймак. Каймакты эриткенден сары май болобу же каймактын өзүнүн эле? Жок, эми эриткенде сен эмне кайнатпайсың да. Кичине эле эрип калат го, илип бажам каймак суюк эле болот го. Ушуну азыр биз чөлө май, Чекелери калың болуп калса, камыр, май, фарштын жыты өзгөчө чыгып атат. Фаршты артын кылса болот. Пияз менен капустаны өзүң кылсаң да болот. Ошол да сонун болот. Картошка менен кылсаң болот, эт менен кылсаң болот. Анан кийин биз баягы жаз маалында чесноктор, жалпысты билесиңерби? Жалпы сонун аромат кошот, мята деп коет. Ошолорду кошуп жасайбыз да.
Жалган көк чөптөн кылып сымалак, ышкындан, ышкын эмес, чүкүрүдөн. Чүкүрүнү да кошсоң. Ооба. Башкача да бербейби чүкүрү? Чүкүрү. Жок, кичине кошосуң да. Чалкан кошуп койсоң да болот. Өзгөчө витаминдүү болуп жасалат. Көбүнчө көк чөптөн жасап жейбиз жазындачы. Карантинде өлө көк чөптөн жасап жеп аттык да. Камыр зато ичинде неме бар, зелен бар деген. Жыты мурунга урутат. Азыр мындай бүктөлөт да өзү. Кайрап алабыз. Оппа. Тийиздеп. Мына жерин дагы кичине майлап коебуз. Ошон камыр болуп калат. Камырдын бетине жалпы фаршты салып алып, анан эки тарабын биринин үстүнө бирин жаап коет экен. И анан майлайт кайра. Ооба, кайранын ортосуна дагы кичине фарш сеп коебуз. Кайрадан фарш себилет үстүнө. Кичине эле көп. Бирок азыраак, мурдагыдай эмес. Азыраак. Кайрадан кайра үстүнө таштап, тези оромого окшош, бирок анти оробойт экен дагы биринин үстүнө бирин кайрап таштайт. Кайрап таштайт, анан буну кесип бергенге дагы жакшы да. Кесип туруп сразу салып койсоң деле болот. Бөлүп кесип туруп салса дагы болот. Ооба. Анан бышкандан кийин дагы кесип беребиз. Көбүнчө бышкандан кесип берилет да. 4 бурчтуу формада. 4 бурчтуу формада духовкага салсалат. Азыр мен духовканы таап алып келем. Не жаткыш керек? Түпүктөп алсаң деле болот. Түпүктөп туруп салабыз. Оппа. Түбүнө майлабай эле эч нерсе кылбайт түбү. Бул не майлабай эле койсо болот. Просто буну кызытабыз да биринчичи. Биринчи кызытып алыш керек. Мештин табанын кызытып алыш керек биринчи. Анан кийин салып коебуз. Жанатык. Духовкага салабыз. Канча кызытты? Боло берет эми немеге карап 200. Аз бизде максимальныйда турат. Канча убакытта даяр болуп калат ошондо? Бул где-то жарым саат 40 мүнөттө даяр болуп калат. Жарым саатта даяр болуп чейин. Башка бир нерсе кылып турабызбы? Азыр ооба башка нерсе кылып турсак болот. Бизде малканада кышкыга даярдык көрөбүз. Неме малдын көмүнөн канек кылат азыр. Ошол как раз ушул малда кылса болот. Канек кылабыз дегенде ошондо? Тизип мындай кургаш үчүн үйгө окшош неме кылып коет да. Демек көңдөн үй курабыз. Да, маленький үй курабыз. Анан кийин ошол кургандан кийин жийип коебуз дагы, кийин кышында от жакканда үйгө алып кирип ушу жакта жага беребиз. Канек кылган кеттик анда. Көң. Азыр мал жок болгон үчүн берем. Буну буга чейин чаап даярдаган, Чаап койгон да. Анан астылары кургабай элек да. Анан жийип коет. Жийип коет ага чейин. Чейин канек кылыш керек. Канек же канекпи? Канекпи. Баштай беребизби? Мына койдук экен, сразу билинип турат. Малдык. Айырмасы? Мына сарыраак болот. Койдук сарыраак болот. Уйдун көмү карабы. Баштадык. Биринчи алабыз. Тоок бүтөбүз да. Алып тегерек Суу жерлерин өйдө коебуз. суу жерин өйдө каратып тегерек формада кылабыз. Тегерек коебуз. Катары тизип кете беребизби? Анан жабыштыр. Жабыштырыш керек экен. Анан эми мындай кыласың да. Связка кылыш керек. Биринин үстүнө ортосун ачык кылып коебуз, себеби связка. Бири менен бири байланыш туруш керек экен. Кирпичтерди кылганда деле ушундай кылат го. Ооба. Чыгып түшпөш үчүн. Өтө бийик кылганда кичинекей адамдарды ортого салып коебуз. Алдан эмне кылат ортодо? Ортодон тизип берет. Демек кыш ургандай кылуу керек, бирине бирин байланыштырып. Бирок ортосу ачык калып атат. Арасынан. Тегерек формада. Неге тегерек формада? 4 бурчтуу формада кылса болбойбу?
Bildim, bирок тегерек эртең тегерек келип келебиз. Да, аба өтүп тургаш. Арасынан аба өтүп тургаш керек. Не жок. Тегерек формада алып катар тизип кете берет экенбиз. Сен уйдукун аралашып жатасың, майыл. Уйдук аралашып кетти. Майыл. Жок, койдук эле. Логонан көрсөңүз, сетин көрсөң. Жок, бул түйүшүнө болуп калыптыр. Мынакей. Мына. Майдасын не кылабыз? Майдасын. Майдасын, аны Ичине салып коёмун. жок, онду кургайго. Майдасын коюп тур. Эң акырында булар жөн эле бир жерге үйүп коебуз, дагы тандыр жакканда иштетебиз да. Демек, тандыр кызытканда дагы койдун көңүн колдонсо болот. Ооба. Отунга үнөңдүү болсо керек. Бул жылуулукту да жакшы берет, а? Ооба. Бирок бир жагы бар да. Жаман тез күйүп чыгып калат. Ушундайбы? Ооба. Уйдукучу? Койдуку жакшыраак, анан уйдуку тез күйүп калат. Тез күйүп, чогуу тез толуп калат. Көмүргө аралаштырып жаксам болот. Мурун ушу менен эле кыштан чыгышчу да. Азыр көп эми көмүр болуп калды да. Көп нерсеге Болду, толуп калдыбы? мындай болуп кетип. Биз азыр кичинерээк кылдык да. Адатта мындан чоң болот. Вообще чоң мындай кылып койсоң деле болот. Эми биздики кичине эле да кичине. Достор, кайнек деген ушул. Көңдөрдү кургатуу үчүн биринин үстүнө бирин айкалаштырып, арасынан шамал өтө турган кылып, кичинекей боз үйдү элестетет. Адатта муну эркек балдар кылышабы же кыздардын ишиби бул? Эркек балдар кылат көбүнчө. Кыздар деле кыла берет. Мен кылган үчүн аз кылып атпаймынбы? Бизде үй бүлөдө эркек бала жок болгон үчүн мен көбүнчө эркек балдардын ишин кылчумун. Баарын кыла бересиң. Мал деле карай берем. Үйгө кирип пошкел деле бышыра бересиң. Үйгө кирип пошкелде деле берем. Мен бүтүп берип кетет окшойм. Жактыбы? Сен ак кылып койдуң бирокчу. Аябай жакты дебейм, бирок кылса болот. Нуржайна кышында üşүбөсүн деп. Болду? Койдун көңү бүттү. Уйдук кылабызбы? Уйдуку пока боло элек. Анда болду, пошкел бышыкпаса керек, Экиден шерик менен жейсиң. Шерик. Экиден салыш керекпи? Ооба, шериги менен жейт го. Мен курсагым ачты, иш кылып жегим келип кетип атат. Бирок аябай ысык экен. Даамы дагы өзгөчө болсо керек. Кадимки эле орома. Болгону духовкага бышырылган. Сиздерге дагы үйдөн жасап жөөнү сунуштайм. Бирок баары мынчалык болбосо керек, себеби ар бир эле нерсенин жеринде жасалганы өзгөчө болот го. Ошондон Нуржайна азыр түштөнүүдөн кийин биз айылды кыдырышыбыз керек. Кимге барабыз? Бизде азыр айылда аксакалдардан бир абам бар. Ошо абамкына барып келели. Айылдын тарыхын баарын айтып берет, Айыл боюнча жакшы маалыматтар келет. Аш болсун. Рахмат сага. Ооба, бактарактар көп. Үйүндө бактарактар дейишет, баардыгы бар. Мен бир нерсени байкап атам. Асфальт негедир мындай жумшак экен, топуракка окшош. Неге? Бул күн тийгенден жумшак болуп калды окшойт. Күн тийгенден? Ооба, күн тийгенден. Эрип кетеби? Жок, эрибей эле. Билбейм анысын. Неме азыр мына абамкына келдик. Абам ушул корул боюнча азыр эң кары аксакалдардын бири. Ошодон корул жөнүндө сурап кетели. Айыл аксакалынан Айыл корул жөнүндө толук маалымат алабыз. Assalamu alaikum. Кандайсыз ага? Жақсы мына. Сен соңуңуз жакшыбы? Жақсы. Мен сурайын дегеним, бул корул неге корул деп аталып калган? Анан Тогуз булак неге Тогуз булак деп аталып калган? Тоғызбұлақ эми бер. Биер бул жер деген мааниде.
Biz manağı 59. yıl manerde hiç nerede yok öyle. 59. yılı ben gelip düştüm. 59. yılı balam, tarihindeyken balam töröldü. Anam içeriye gelip bu şerike mana ayakta işte giyin talalı. Akırısında ben zaman aşıları önü üstü. Şu bizim çok buğalarımız, şu toru gelip şerike kongon da şeride. Toru degen kuş. Toru degen kuş başında. Korul degen. Anam o çok korul de atalıp kalgan. Korul de atalıp kalgan. Hazır o'sha 9 bulak деген barmı hazırcha? Var. O bulak mı? Alçak o Aktaş'ın altından bulak. Ondan beri bulak. Susu taza. İskingele gelir. Mazar oyun. Kişiler suyun atıyor indi. Adamlar sıyıngan başabı. Bunun suyuncular hazır kucaşlar bulmaya kaldı da. Bunu bir suyunup, iyilip, birdekilerine yuğunup, al yerde bakı, cara para varım yuğunup da sakayat ile. Uyuk bulak. Taştan çıkar. Айыл эли немени тиричилик кылышат? Басымдуу бөлүгү негизинен. Айыл эли эмне менен тиричилик кылышат? Açarçılık bolup, açka kalıp, kevirleri ölüp gitti açkalıktan. Çürüt, alga, nişan, oşularda geçilik. Өсүмдүк. Oşularda kevri işi ölüp gitti. Ondan bana Ondo, ошондо, ошол кезде деген мааниде. anda darak barakta kaçkada bu bilmettir şu vakta. Bilmez çünkü. Bunday zaman başka zaman. Dar var zaman. Tokçuluk, bolçuluk, dar mı? Bana yerin aydasan toyuyorsun. Görgün turat, alman turat, tilasın turat. Dar var adam. Болуп туруп, жакшыңыз. Болуптур. Сиздин жашыңызга жеткирсин, ден соолуктуңуз. Bottur. Ulukbeger'ten gelip kimsin? Келип калат эми 5-6 күндө чыгат. Gülçö'de. Gülçö'de. Geçen arasından Oşto dediler bana. Оштон чыгып келди кече Гүлчөгө. Çıkıp geldi. Kaşı kızı menen geldi. Берки чоң кызы менен. Çoğun kızı menen de. Ben sen akşamdan çoğun kızı menen geldi. Oldu o köy birge. Ооба экөө бирге. Жақсы. Болуп туруп, тынч болуңуз. Bottur. Мынакей достор, биздин бүгүнкү Корул айылындагы бир күнүбүз соңуна чыкты. Нуржайна, сага чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат келип кеткениңиздерге. Сиздер дагы келиңиздер, сен дагы бир жолу келип кет. Ар дайым тосалганга даярбыз. Анан кош келиңизден жеп кетиңиздер. Ушинтип биздин сапарыбыз аягына чыкты. Кийинки серия мындан да кызыктуу болот. Анткени биз сиз менен Баткен облусунун Согуменди айылынан жолугабыз.